Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен теңдеш албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат дегендей, биздин 2 сааттын коноктору, төрүбүздүн меймандары, энелер, апалар келип отурат. Келиңиздер, саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Саламатсызбы. Жакшы жүрөсүздөрбү? Эл менен амандашабыңыздар. Саламатсыздарбы, ардактуу кыргыз элим. Кудайдын бул ушу куттуу күнү сиздер менен саламдашып, ушу кызым чакырып, ушу балам менен алдыңарга келип ырдап берели деп турабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу элим журту. Элибизде тынчтык болуп, дайыма сиздер менен кездешүүгө насип этсин. Жашала сиз дагы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздардын агарып аткан таңыңыздар кут болсун, иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын демекчимин. Жашоо. Апалар келип калды, мына тааныштырып өтөйүн. Бул биринчи турга Гүлжан апа, Гүлжан апа, Улуу апа жана Алмаз мырза. Эл менен таанышып, анан кененирээк тааныштырсаңыздар болот эже. Менден баштайбы? Мен Улуу апа. Өзүм төркүнүм, туулган жерим, Актала району Курткайлы болот. Анан баа окуу деп Бишкекке келип түшүп, турмуш тигил бул болуп, анан эми чүлүк болуп, уш жерде Сокулук району Атбашский айыл өкмөтүндө Акжол айылында жашап жатабыз. Өзүм бир уул, бир кызым бар, 5 неберем бар, 4 чөйрөм бар. Ошол. Анан өмүр бою эле мен мугалимдикте 2 жыл иштеп калдым. 33 жыл бою Улуттук университетте иштедим. Анан Улуттук университетте иштеп жүргөндө ырдабай эле жүрчүмүн. Мындай тойлордо тийиндей мындай эл катары ырдап коюп, анан кийин эле мына айымкана апа чыгып, анан тиги бул болуп кетип эле көчмөндөргө толкунданып элдим бар. Анан баягы кыргыз кайра өз башатына кайтып келди болуп, ушинтип эле баягы биз ушундай кыйын мындай ырдасак дагы көчмөндөрдөн кийин көк бөрү теги оюн шоокторду көрүп, бүткүл эл бизге таң калып, анан эле бул байбичелерди ырдап чыктык. Анан группабыз болду бизде дагы. Булар да өзүнчө группа баштап жүрдү. Биз болсо бир группа менен жүрдүм, өзүбүздүн айылдын. Анан азыр мен Ак Тилек деген группадабыз. Гүлжан экөөбүз тең чогуу ошордо ырдап калабыз. Анан ошентип эле жүрөбүз. Анан ушу ырдардын алдында мен бир 2 кишиге рахматымды айтып койбоймунбу? Албетте. Мени ушу экранга алып чыгып, ырдайсың деп ырдаткан эң биринчи Сонбу Кадыр деген кыз энелер жолунда ошо ырдагым эле келет да. Сонбу мен деле кошчу деп атып, жанагы Авастын балдары менен чыгып кеткен. Филармонияга ошондо Авас телборунан чыгып, элдер кыйкырып кол чаап, жаштарга ырдап. Анан эле кой мен ырдайын деп анан ырдап калдым ошондон кийин. Анан ошон үчүн Сонбу Кадырга ыраазычылыгымды билдирем. Экинчи адамым Итугулова Чынара деген тележурналист бир жакшы кыз бар экен дагы. Ошо дагы элден угуп анан кийин чогуу келип, мени радио жылдыз жасады да. Жарым саат, 1 саат билбейм, ишип болгонурум баарын ырдап, айланан Актала сактала тияк-бияктын баары чалып, радио жылдыз болуп, анда да ырдап, сүйлөп, анан кийин ошо Итугулова Чынара кызыма дагы ыраазычылыгымды билдирем. Бул 2 адам мени алып чыкпаса, может мен мындай ырдабай деле үйдө эле отурмакмын. Жакшы болот. Анда эже сиз Гүлжан апа, сиз дагы өзүңүздү тааныштырып, кенен өзүңүздөрдү эфирде кенен сезип, эл менен сүйлөшүп, эл менен амандашып, өзүңүздөрдү тааныштырып, шамда отуруңуздар. Эмесе мен дагы ошо кыргыз элиме дагы бир жолу саламымды баш ийип айткым келет. Мен Москва районунда Чоң Арык деген айылда туулуп өсүп, балалык күндөрүм ошол айылдын чаңын кечип чоңойгом. Ата-энемдин колунда 7-8 баланын арасында чоңойдум. Андан кийин баягы кичине эс тартып, Бишкекке ал убакта Фрунзе шаары келип, музыкалык педагогикалык окуу жайынын мектепке чейинки бөлүмүндө окуп билим алдым.
Кейін Арабаев атындағы университетте билимимди улап жогорку билимге ээ болдум. Ошол аралыкта балдар бакчасынын башчылык кызматын аткарып, элдин кызматында жүрдүм, балдардын айланасында жүрдүм дегендей. Анан мына эми 22 жылга карап баратат. Беловодская айылында Сыданов атындагы мектеп, чоң мектебибиз бар. Мына ошол жерде мугалимдик кесипти аркалап балдардын арасында балдар менен иштеп келем. Балдар музыкадан сабак бересиз? Менин сүйүктүү инсандарым. Ошо балдар менен жүргөнүмө бактылуу сезем өзүмдү. Элимде тынччылык болуп, ошо балдардын күлкүсү жаңырып турса дейм. Ошол эми улам иштеген сайын иштегим келет экен. Элге болгон мүмкүнчүлүгүмдү пайдаланып, балдарга билимимди берип, эл астында элдин маанайын көтөрүп дегендей. Ырдап келатасыз. Ырдап жүрөм. Беловодская айылында бизде Ак суунун ага элечек айымдар тобу деген топ бар. Мына ошол топто жетекчилик кылып келдим. Ал жерде дагы ошо элге өздөрүнүн өнөрүн тартуулаган мыкты ырчыларыбыз бар, мыкты апаларыбыз эмгектенет. Мына ошолор менен өмүр сүрүп келем. Жакшы экен, сонун экен. Алмаз мырза, сиз дагы бир кичине өзүңүздү элге тааныштырып кетсеңиз кыскача. Албетте. Элге эмне деп тааныштырам? Эми мен Токтогул районунун Сарыкамыш айылынан болом. Учурда бүгүн воскресенье орусча, анан дем алыш, анан нукура кыргызча базар күн деп коет эмеспиз? Ооба. Анан Токтогулдан атам бир уй салып ийди эле, ошону базарга барып сатып келейин деп жөнөп калсам эле чоң астынан чыгып беттен кетип алып келе шаркырап отуруп коюшту. Бул кишилерге ошо келип калдыңыз. коштоп коеюн эми апаларыбызды деп анан кийин келип калдык. Жакшы экен, сонун экен. Мал базарга келет. Бул балабыз мойпоюп жапжаш болуп турган менен 6 баласы бар экен. Муну абактуу ата. 6 баласы бар. Сонун экен, эми жакшы. Келиңиздер эми. Ырдайм деп келгенден кийин ырдап элге кимден баштайбыз? Аксакалыбыз Ул бападан баштадык да. Жана жашоон гана. Кайсы ырдайсыз? Бир экземпляр сиздерде эмеспи? Бек жашоон. Жанагы Тентек кызым жок дейт. сен де жазганда алып келе калсаң болот. Сен жазгансың жана ноталарды Тиги баланын өзүн үйрөдүм эле. Баштаңыз, эже билгениңизден баштаңыз. Расыл нотасын таап албаса гана. Бул кишилер Кызыл гүл экен. Карап, мынтип анан Сөздөрүн жатташ эле кыйын экен да. Абада жашоо. Унутуп калабыз. Кызыл гүл. Эчтеке болбойт. Сен Элдер баары сиздериңизде. Баары дегендей.
бака сайраган булбулдун игана тилдине чарчатпада чарчатпада чарчатпа Борулуп бака сайраган булбулдун игана тилдине чарчатпада чарчатпада чарчатпа Азаматсыз. Кайсыл экен? Ул апа, канча чыктыңыз? Ай, мен эми көп келе чыгып калдым. Айта бериңиз да. 74-кө. Эми ушул майда 75-ке карайм да. Анан тети Россиянын кемпирлери деле бакыр өкүрүктө 80-90га чейин ырдап атышпайбы? Эми анан ага караганда биздин ичкен суубуз, жеген тамагыбыз дегендей. Анан үн болгондон кийин кичине үнүм бар экен, анан ушу ырдай берейин деп элем ырдап атам. Ошо. Жакшы да, ул апа мисалы 75 жашта мынтип үндү сактап, мынтип ырдап жүрүш, ырды жатташ дегенин өзү чоң эмгек да. Ал эмес сиздин жарым жашыңызда биз унутуп калабыз кейде ырларды. Айлап жакынан. Сиз кантип жаттатасыз? Канча күндө жаттайсыз? Мисалы үчүн мынау Гүлгүн жаш деген ырды бул Гүлжан берди мага. Гүлжандын классташы Мыскал Өмүрканова апабыздын кызы экен, Айнура деген. Анан мен кейде ырдап ушинтип чыга калганда жөнөтүп коем да Гүлжанга, "Могу ырдап атам, ушундай болуп атат" деп. Анан кийин Гүлжан Айнурага көрсөтүптүр. Анан ушунчу ушу менде сакталып турат эле, өзүнүн нукура ырдаган акыркы записи бар эле, ошону берип көрбөйсүңбү ушул апага деп Гүлгүн жаш дегенди бериптир да. Анан ошо Гүлгүн жашта айланайын 3 ай даярданып окшойт, унутуп калам. Жаңы эле жаттайм, эми ырдайын десем сөздөрү келбей калат. Баягы мындай сөздөр түшүп калат экен ортосунан. Бул возраст болгондо билесиң, сонун билесиң, бирок мындай келатканда эле сөз жок болуп калат. Таппай калып. Ушул жагы болот экен. Анан эми үнүм сакталганда эми биз жанагы Акталаанын Сөңкөлүндө чоңойдук да. Сөңкөл жайлоосунда ошол жакта төрөлүп, ошол жакта. Менин атам жылкычы чабан болгон, өмүр бою анан ушу жараң мал менен жүрдүк, тоодо ыкырып, 10 бала тарбиялап өстүрдү, өзү коммунист чабан болгон. Анан могу ырга ошо атам аркалуу неметтим окшойт. Ал киши Муса Баятов дос эле, Бектемир Эгинчиев дос эле. Анан артист болбой эле мындай жөндө эле келишчү да. Келип, анан өзү ырдай албаса да ошолордун ырларын келтирип көмөкөй менен. Ай, кайра Мусам, кайра Мусам деп эле. Муса эртерээк кетип калыптыр да киши. Эрте кайтыш болуп кеткен. Ошого аябай кейгичи эле. Ошол анан Айнагүл деген да бир ырды алып келдим, Гүлгүн жашты алып келдим. Айнагүлдү айтсам да тарыхын анан ырдардын алдында айтайын эмеге эме берели. Гүлжан апа. Гүлжанга кишип берели. Гүлжан апа, сиз кайсы ырды ырдайсыз элге? Эми сиздердин жашыңыздарда элдин баары түшүнөт. Эгер сөздөрүн унутуп калсаңыз карап ырдасаңыз деле болот. Эч ким эч нерсе дебейт дегендей. Ача-муча алдыңызга баракты коюп алсаңыз болот, Келиңиз Гүлжан апа, кайсы ырды ырдайсыз? Мен эмесе Муса атабыздын кыздар-ай. Yaşıl gülbey jayqalıp ayıdı толық жапқандай, тақсырөлі ағары алтын нұрын шашқандай. Қызыл тасыл дені сегіздің қырғыз елдің ай. Қыздар-ай, қыздар-ай. Жапқандай, таң ағарып бүр шашып, айылранып шашқандай. Қызыл тасыл еді сегіздің қырғыз елдің ай. Қыздар-ай,
Шаңқылдап көлдің үстінде пароход жолға шыққандай бақты базарда қалды нұры шашқандай өзі бір тасын елесін біздің бір көзелді ай Кол чабуулар болсун. Биздин көрүүчүлөр экрандын артында. Ошондуктан кол чабуулар угулбайт. Рахмат. Кол чабуу турса керек. Сөздөрүнөн жаңылып атпайбызбы? Эч нерсе болбойт. Айтып атпайбыз. Көзүнүн начарлыгы. Сиздин жашыңыз канча дейсиз? Жашым 66-га карап калдым. Али жаш. Кичинеме карылык насты. Эже ушуну төш белгилериңизди көрүп атасыз да. Эмне болгон төш белги? Ушуларды айтсаңыз. Эми биринчи баягы эмгектин мүзүрү дейт. Ошончо жылдан бери балдар менен эмгектенип келем. Анан бул жагымдагы Элегаттын мыктысы деген төш белгим. Ошол балдарга жазылган эмгегимдин кичинекей үзүрү. Ал эми булса данекер төш белгиси бул ушундай кароо сынактарда көбүрөөк катышам, эл менен байланышам дегендей. Ошол белги. Жакшы экен, кут болсун эже. Рахмат. Алмаз мырза, сиз дагы бир ырдап бербейсизби элге? Ушунча келгенден кийин өзүңүз айтып калдыңыз жана мал базарга эле кирип келдим деп. Бирок эми сиз ушунча аккордеон ойноп жүрөсүз, анан үйдө ырдап жүрөсүз. Албетте. Мен бул деле келип калдым эле деп өзгөчөлөнбөй ырдап берсеңиз элге. Эми баары. Эки каз дем алып турсун. Мен үнүм. Элдерге босотулган жерлерде кес-кесте ырдап калабыз. Той торопо. Тойлордо. Анан бүгүн базар күн болчу, мал токтоп турсун эми. Коштоп колдоп берсин. Бул ишлер ак батасын берип эметсе, анан жакшы бир кымбат бага сатып алып болуш керек. Анан эми элден айланса болот, элге дайыма кызматты өтөгөнгө даярбыз. Колуман келишинче булбулдукундай гол болсо дагы чымчыктыкындай үнүм бар болуш керек. Ырдап берейин. Дүнүйөдө эле адам баласы пенде эч нерсеге көзүбүз дагы өзүбүз дагы тойбойт эмеспизби? Анан дүнүйөнү алаканга салсаң дагы кампага тигемеле жийип койсоң деле көз тойбойт. Анан дүнүйө деп ошо Турдакы Миса деген кытайлык бир тууганыбыз бар. Ошо киши жазган экен, Айбек Кармов байкебиздин репертуарынан дүнүйө деген ырды ырдап берейин. Жакшы болот. Келиңиз.
Аймасы. Кытайлык кыргыздар негизи чыгарган оондору дагы нукура. Анда эмесе бизде реклама бар экен. Албетте биздин экинчи саатыбызда шайыр апалар келип отурат. Гүлжан апа, Улуп апа жана таланттуу апалар, Алмаз мырза. Улуп апа, ушунча өмүр жашадыңыз. Анан бул өмүрдү таттуу өмүр сүрдүңүз деп ойлойм. Анан өмүр тууралуу жакшы ырыңыз бар экен. Ошону аткарып бербейсизби? Гүлгүн жаш. Гүлгүн жаш. Ооба. Өмүр, гүлгүн жаш бейли. Ооба, жана башында айтпадыкпы? Ошо Мыскал апанын кызы берген экен, ырдасынчы деп. Анан 2-3 айдан бери же жаттайм, же оны келбей калат. Анан мына Кудай буйруп ушул Алмаз балам менен мына экранга бүгүн биринчи жолу алып чыгып атабыз. Биринчи жолу. Ооба. Сөз onu кандай экенин билбейм. Мен ошо Мыскал апанын кызынын берген эмеси менен ошо Мыскал апанын аткарышында үйрөндүм. Соскондорун дагы, немесин дагы. Эми бизде артисттер башка кош башка эметет да. Бул ошо апанын өзүндөй кылып ырдаган аракет кылып көрөйүн. Биринчи жолу экранга чыгып атабыз. Гүлжан
Bolçalar bolsun, Бар болсын. Сонун эже, ушундай сонун үнүңүздү сактап жүргөнүңүздүн өзү кандай керемет. Жанталашып жаттап биринчи жолу сен алып чыктың кызым ушул. Сонун экен. Аябай жаш экен. Улжан апа, сиз кайсы ырдап бересиз? Сиз дагы ырдап берсеңиз, эми ырдайм деп бергенден кийин мен сиздерге көп суроо берсем, болбос үнүңүздөрдү элге жеткирип ырдатып алалы экениңиз ырдагыз. Кайсы ырдап бересиз? Ооба да эми эл менен байланышта болуп, эл астында чыкканга эмне жетсин? Аракет кылып атабыз. Ушул эл менен дайыма бирге болуп келебиз. Анан эми азыр курбулар аттуу өр менен кичине элди көңүлдөрүн көтөрүп коеюн дегендей болуп турат. Жакшы болот. Мен айттым силерге. Курбулар. Додун. Курбулар. Geçen yolu yazlar caylar kızlar geldi. Kara karalarda kapatay karar geldi. Bir gezegi kaparsız kapırıklar. Kurbular. Hayatı açı kaynar yetti kaynak Şoğusuna tunukan kırıklar Azazdan mavıslanı canırıklar Bir sezim cürümünde yukarı Hey kurbular Hayatı çıkayla etti perdüğümü Şimdi bulbul Esinde bunlardan yaşları Örüp gördüm ömrün ayakları Rüküler bir gözde gizirgap yürügüm Kular Aytılar şekeyler Gece repetisiyanı katlı jasap tamamız бүтүп калды көчө кыйкырып Андай болуп турат. Баардыгы чыгармачыл инсандар түшүнөт. Эфирге келердин алдын даярданып кыйкырат эле, эртеси күнү өндөрү бүтүп калат. Андай болуп турат. Аябай сонун. Эми суроо берейин эже. Ошол неберелериңиз, балдарыңыздар бар мисалы, ошолордон кантип чыгынып, ушинтип аялдар менен, апалар менен топто жүрөсүздөр. Кантип убакыт таап атасыздар? Аларды тарбиялайсыздар дегендей, алардан үйдө окаташ бар дегендей, ошолордон кантип убакыт таап атасыздар?
Менин неберелерим азыр өзүнчө жашайт. Анан мен үйдүн эле түшүп, кичине анан калган убактарымда ошо ырдасам деп эле жулкулдап турам. Чамашыкка убактыңыз келген экен анан. Ооба. А менин болсо үйдө 3 неберем бар. Бул кол бошойт. Анан биринчи класстарда азыр окуу мектепте эмеспи. Ошо балдарга кичине дежурство кыргызча ошо балдар менен түшкө чейин иштешип келем. Түштөн кийин онлайн сабак аны менен болом. Менде чын эле эжем айткандай менде такыр убакыт болбойт. Анан үйгө келсеңиз иштеп Үйгө келгенде жумуш чай. Тамакты. Анан кечээ күнү эжем Экранга чыгабыз жатта деп кайра чалсам эле кол бошойт. кичине тамагымда карылданып бүгүн көчө репетицияда катырдык. кичине шамалдап да калсам керек. Эми күн суук болот атпайбы? Анан кичине үнүм карылданып калыптыр, кечирим сурайм. Өзүмдөн ыңгайсыздык аябай. Жакшы болот. Кандай нерселерди алып келдиңиз андан сырткары Улуу апа? Айтаттыңыз эле бир кошокторум бар деп. Эми мен азыр ушул окусам эле сонун болот эле. Бул жаш кезде эми Сокулуу районунда жашаганда бул фурор болуп эле Чыңгыз байке каза болгондо кошком да, эми жазгам да. Көп дагы болчу анан. Бул бүктөлүп эле окубай калыптыр. Муну көчүп отуруштун өзү кыйын болду. Окуй албай калдым муну эми. Ошол убакта ошо Чыңгыз байке каза болуп, элдер филармонияда ушинтип атканда ыйлап, сыйлап атып анан жазгам да ошол күнү. Анан элдерге аябай жагып, анан кайра басып чыгарышкан Сокулуктун газетасы. Балки мен окуп көрөйүн. Анан көзүм жакшы көрбөй. Эмне жөнүндө? Чыңгыз байке кошкон кошогум болчу да. Ошо. Чыңгыз Айтматовго. Биздин белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовго жазган экенсиз. Аябай көп экен, бирок бир азын окуганы аракет жасайын, эсептеген аракет жасайын, Мен көзүм көрбөй койт так. Сиздин ырыңызды мен окуп элге жеткирейин. Кээ бир жерлер. Аска бир аска тоолордон аркырап аркар чуркайбы. Айкел бир чыңгыз өткөндө булдуйнуң аңгырайт чөт турбайбы дейт. Герме тоолордон герилип аркар турбайбы. Гемеңгер чыңгыз өткөндө булдуйнуң кеңгирейт чөт турбайбы дейт. Ааламдын жармын караткан ак кылыччан Чыңгыз хан ааламды толук бүтүндөй калемсап менен караткан бул биздин кыргыз Чыңгыз хан дейт. Байке кара сөздүн дөсө элең, 4 аягы төп түшкөн суу төгүлгүс жорго элең байке. Залкар ойчул жан элең, салыштырар бир жан жок байке. Айкөлдөй эле бар элең, кыргыз салып ыйлаттың байке. Калың элдин шаасы элең, арабызда жүргөндө Алатоодой бар элең. Кыргыздын атын чыгарып о байке, кыйла жерден даңк элең. Кайтпаска кетти Чыңгыз деп байке, кайран элиң термелет. Деп аябай көп саптар экен, анын үстүнө бир аз тамгалары өчүп да калган экен. Жаңылып койсоңуз болот экен, аябай сонун экен. Биздин Чыңгыз байке, Чыңгыз жакшы окуйм деп жакында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган кошок экен. Мен туура эле окудумбу? Сон жакшы окудуң, сенин көзүң курчту. Мен ачык менен көрө албай калдым уже. Алабай майда жазып. Анын үстүнө көп да экен, анын үстүнө тамгалары өчүп да калды. Рахмат кызым, рахмат. Колдон келишинче жеткиргени аракет жасадык кошогуңузда. Эми мүмкүн болсо ырдайлы. Иши жекеле жөн эле ырдай бербей. Бүгүн ата-аналар ырдатып алалык. Жазып да жиберип турбайсызбы? Жазып да жазып экенсизде. Ары кырдуу таланып турбайсызбы? Жакшы экен. Өзүм деле барым бар өзү уялдым бияка алып келиштен. Эмнеге? Келишиңиз керек болчу. Сүй жөнүндө эле. Келиңиз. Мусага атага дегеним бар эле, ушундай эле. Асырды ырдана баштайын. Асыр эми Атай Огонбаевдин жаштарга деген ырдайт экен.
жаштың ошондо боло тилегиң ай тилегиң ай жаштыкты канагандайда сен суусар жаш суусардайда жакындап чалма чабардаңа эдиги жазгы тайдай ойнойсуң ай ойнойсуң эй ойнойсуң ayranı ana gününde malını anadan buna Cigitli şairi kız altına emin adım battı kırgı elimiz ey elimiz ey elimiz Сонун гол чалган. Макул. Апам бүгүн тамагы ооруп калыптыр. Ошончо ырдабай эле коеюн деп суранат. Ай баары түшүнүп. Уулкана апабызды аябай ырдап калалы. Мен деле үнүм бүтүп көчөнө жүрүп биз саган аябай катуу ырдаганбыз да. Бала экиден ырдагылы деп кайра каранан кечинде үйгө келсек эле үндөрүбүз жок. Анан дагы жакшы чайкалып чыгып. Муздак шамалда да дем алып ырдаганда да ушундай болот. Ал мырза, сиз деле ырдап бербейсизби? Мүмкүн болсо. Дагы бир жаш чарбаларыңыздан. Ооба. Гүлжан апаңды буруш айтып. Мен ырдап берейин, дагы элге ырдабаганда кимге ырдамак элек. Ошо бизди ошо таланттуу уул кыздарын ошо туу чокка чейин кирип колдоп коштоп кана ушул эл болот эмеспи? Ооба. Илгери кезинде Калыакиев атабызды дагы бир өзүнүн үзөңгүлөш жолдошу айткан экен. Багы эми жаз келип калган маал üzümçülük убак деп коет го. Анан ошондо Калыакиев атабыз үйүндө отуну түгөнүп калып, анан ошол жана доосуна гоң сурап барыптыр. Гоң сурап барса, тиги киши дагы мага урганан чымчылап сүйлөгөн киши экен. Каке бир кезде турчу элең кой коңдоп чогулуп турган топ кырдап. Эми мага келип турсаң, эмне күнүң түштүбү үйүлүп турган бок кырдап депчи. Анысы карындай эл болбосо кимге ырдамакчы? Албетте кыргыз элим үчүн ырдагым келет. Ушундай апаларыбыз бар. Дагы дүйнөбүз тең салмакта туруп атпайбы? Анан апаларга дагы, сиздерге дагы бар болуңуздар, кылжыган үнүңүздөр өчпөсүн. Рахмат балам. Сиз актанан куртка деген айылан экенсиз. Мен да курткага көп жолу барып келгем. Сомкөлдө жүрдүм дедиңиz. Таттуу эжебиздин, ак мөөр эжебиздин баскан издерине басып, чайылган булагына чайып жүргөн апабыз турбайсызбы? Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми кайсы ырдасам экен? Көп эле ырлар бар. Ажым ошонун ичинен Ырыспай атабыздын ырынан бир ырдап берейин анда. Эми эс тартым бар эле жана базарда уй болуп, сөздөрүн унутуп калсам, элден кечирим сурап коет аман. Чогулуп сатып
Рысбай деген Рысбайда. Аябай үнүңүз жакшы экен, соңуңардан экен. Береке алсын. Талантыңызга таазим аябай жакты бизге ырдаганыңыз, апаларда. Апа, сіздерге суроо бергенчи, жалпы эле суроо берейин, бул чармачылыкта уже канча жылдан бери жүрөсүздөр? Канча убакыттан бери жүрөсүздөр? Мен болгону 2 жыл. 2 жыл болду. Сизге? Бул илгертен деп атпайм, мектепте сап. Мектепте балдар менен. Жылга бардыңыз сиздин чармачылыкка? Андан эле. 10 жылга бардым. Жаман боргарды эстим го. Илгертен чынында. 2 жыл болду. 2 жыл. Анан кандай бир клип тарталы же дагы бир ошо тасма аркылуу калтырып кетели деген бир ойлоруңуздар барбы сиздерде? Мен де лично жана группа менен жүрөм да мен. Бул эми балдар менен көбүрөөк болуп, аяка көп неме болбош керек. Биз жана группа болгондон кийин тияктакка чыгып атабыз. Былтыр жанагы ишкоздордун фестивали деген болот экен. Жайында тети Кайрат Кыргыз жасайт экен. Ага тиги зарубеждерден келет экен. Индия, бияктардан. Анан жаңы эле акылек бирөө алып ошого түшүп калсак болобу жакшы. Анан жакшы группабыз күчтүү, жакшы жанагы Касымова Гүлира деген жетекчейт. Ошо хордон биринчиликти алдык. Жеке номурдан мен, анан Айнура. Айнура биле берки. Ошо келин экөөбүз жеке номурдан алдык. Анан чакыруу келет, күткүлө деген чын эле келет экен. Анан ушу күзгө таяп калганда бир чет мамлекет алыс кыш дейт аякта. Ким барат ага? Жолубуз отказ бердик, ага барбай калдык. Анан Кайрат айтканын аткарат экен бирок. Анан эми быйыл болбой билбейм, эмки силерге жакын жерге берем деген, жакын жерге берсе, Кудай буйрса барат. Эми ырчынын оюнда мен өзүм ойлойм да, Гүлирага да көп айтам жетекчиге. Ай жок дегенде комусуңду алып эле мен ырдатып могурлар менен, жок дегенде Алматыга же Казакстан бир жака чыгып келели деп айтам. Бирок ал кандай ишке ашат, кандай болот, бирөө жибереби ал түшүнүксүз. Анан клиптерди жанагы ырда Итыгулова Чынара да эле кайра ошол жака келем деген кыз бар да бизде. Эл алдында келет ырдагынды. Ошого тартып жүрбөйбү? Анан ошого тартылып жүрөбүз, клиптерибиз бар бирден экиден меники. Биздики болсо түшүрүп койгонбуз. Жакшы. Биздики болсо Аксон Аличи Кайымдар тобу деген топ. Абдан жакшы ырчыларыбыз бар, эжекелерибиз бар. Аксакал Анара деген эжекебиз бар, Асылкан деген апабыз бар. Булар дагы аябай эл астында дайым ырдап, райондук, республикага деле келип калып жүрөбүз. Көчмөндөр оюнуна катышып келдик. Ошентип көп эле кароо сынактарга катышып жүрөбүз. Анан эми Убакыт деген ушундай убакытты токтотуу абдан кыйын экен да. Ушундай биздин төрүбүздүн көркү болгон ак элечек энелер, апалар, сиздер бар, биздин үй жылуу, жанагы эмне десек болот? Берекелүү деген. Берекелүү. Негизинен эле сиздер бар болуңуздар. Ар дайым ушундай биздин куттуу студиябыздын коногу болуп келип туруңуздар. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз, тынчтык каалайбыз дегендей. Эми сиздерге эркин микрофон берейин. Эл менен коштошуп алсаңыздар. Кайрылы мен баштап берейинби? Эми урматтуу кыргыз калкым, биз эми мына өзүңөр көрдүңөр, ырдабыз, ырдабыз, элге тынчтык берсин Кудай, тынччылык берсин. Илгери кыргыздар тербелгенде дагы биздин теге Манас атабыз келип элди жакшы жолго салып, ушинтип эле азырда бир уулуңар пайда болуп, ушинтип жакшы жолго баш ийип турабыз. Баарыңар ошол балага мындай эме жасап, элди жакшылыкка алып чыгып кетсе экен. Батыраак турмушубуз оңолсо экен, балдарыбыз сыртка кетпесе экен, өз эле үйлөрүндө жашаса экен деген ой менен жашайбыз. Кудай элибизге тынччылык берсин, айран эсен жылдан аман чыгалы демекмин мен. Адактуу кыргыз элим, ошол эң асты элдин ынтымагы. Элде ынтымак болсо баардык оорчулукту, кыйынчылыкты жеңет. Ошондуктан элибизде ынтымак болсун, кут береке болсун. Анан мына эки жаман оордан айланып өтүп кетсин дагы элибиз амандыкта, эсендикте дайыма эл ичинде сиздер менен көрүшүп туралык. Элим бар болуңуздар. Сен айт. Элибизде, жерибизде токчулук, бейпилдик өкүм сүрүп, тынччылык болсун. Элибиздин ичи ынтымакка толуп, саар баледен келген кырсыктардан, дарт оорулардан сырткары бололу. Жамандык элибизге, жерибизде аралабасын. Кыргыз элибиз өнүгөлү, өсөлү, аман болуңуздар. Бизди көңүл бөлүп көрүп койгонуңуздарга дагы
Чоң рахмат сиздерге таазим. Эми мен базарга карайын. Мага бир бата берип коюңуздар, балдарым малын сатып алсын. Жакшы болот, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер менен 2 саат бою мен кызыңыздар Венера Пирматова жана биздин режиссеру Жайна Темиркул кызы болду. Азыр элден чыккан таланттардын рубрикасы бар. Катылган талант аттуу ошого кезек берсек.